урматтуу төрага, Арнамыз фракциясы Мамытов. Biz göçölü bir top депутаттар юктан келдик. Эми ош жерде жана ош козголоңдо жабыркалаган адамдар менен жолукканда, алардын бир туугандары, үй бүлөлөрү менен жолукканда, ошондо бир топ адамдар bir маселени койду да биздин астыбызда ушул парламентке айтып койсоңор деп. 7-8 айдан бeri алардын жана жоголгон дайынсыз, өлгөн бир туугандары, балдары боюнча, үй бүлөсү боюнча кызгылгон иштери баягы алдыга жылбай атыптыр. Ошон үчүн Акматбек Келдибекович, протокольный поручение берип койсоңор, тиешелүү отделдер бир документ даярдап туруп генеральный прокурорго, министр внутренних делге, ошондо эле улуттук коопсуздук кызматынын төрагасына документ жиберсек, протокольный поручение. Бир кандайдыр совместный оперативно-следственный топ түзүп, ошону Ош Жалал-Абадка жиберсе, ошолор барып, именно ошол жанагы июнь айында, май айында жабыркаган жанагы курман болгон адамдардын иштерин тез арада 1-2 айда бүтүрүп туруп, баарын сотко өткөрүп, соттун өкүмүн чыгарып, туугандарына ошонун жана бүгүнкү кооп маселелерин чечип берсе деген ойда. Ушундай сураныш болду эле, ошону тапшырып койсоңор протокол иретинде. Анда аппарат протокол иретинде даярдасаңыздар, протоколдук тапшырманы менде кошумчалап коеюнчу. Урматтуу депутаттар, биз жазылган боюнча кетпейлиби? Кандай дейсиздер? Экинчи микрофон. Дагы деп айтып атышат да, суранышты жана кредит алган кредиттери бар экен да, ошол боюнча өкмөт башчысы Алмаз Атамбаев барганда айткан экен да, ошол кредитти же процентин токтотуу жөнүндө деп айтканбы, же вообще ошол кредитти кечип беребиз дегенби, ошол боюнча дагы азыр чыр-чатак болуп атыптыр. Анткени бир күйөөсү өлгөн 3 баласы менен аялдын азыр квартирасын тартып алуунун астында турат дейт Халык банкы. Ошону да сурап койсоңор деп айтты эле да. Туура көрсөңүздөр, ушундай маселелерди өкмөт ушул жуманын ичинде азыр бюджетке келгенде айтылат. Бюджетке келгенде ушул маселелерди айтып, ошондо токтомго киргизип ушундай кылайлычы. Макулбу? Анда урматтуу депутаттар, ар кандай маселелер боюнча жарым саат убакыт өтүп кетип атат. Мен берердин алдында менден кече официал түрдө кат иретинде Оспанова Гүлзат суранды эле, мага 1 минут убакыт берсеңиздер, ортого микрофонго чыгып, өзүм бир айта турган сөзүм бар деп да. Келиңиз. Андан кийин список менен кетели. Ортоңку микрофон. Урматтуу Акматбек Келдибекович, урматтуу депутаттар, мен расмий кайрылуумду официалдык тилде жасоого уруксат этишиңиздерди өтүнөм. Мен ойлойм, буга эч ким деле каршы болбойт деп. Уважаемые депутаты, сегодня наша страна и народ Кыргызстана переживает трудные времена. Прошлые несколько лет, сопровождаемые семейным правлением, были очень тяжелыми в истории Кыргызстана. Рейдерство происходило во всех сферах жизнедеятельности. В итоге это все вылилось в апрельскую 2010 года революцию. А затем и Волжские и Джалалабадские трагические события, вследствие чего страна потеряла сотни тысяч наших истинных патриотов страны, чьи семьи переживают и с надеждой ждут от представителей власти, в частности от депутатов Жоркенеша, перемен к лучшему. Мои родные и близкие мне люди в эти трудные дни были свидетелями всего произошедшего и находились в гуще вот этих вот событий. Увидев все это, осознавая, что страна на грани развала, я тоже, как и другие патриоты страны, не могла оставаться равнодушной к обстановке, сложившейся в нашей стране. Вступив в партию Атаджурт,
я приняла участие в выборах. Программа и политическая платформа партии пришлось, в общем-то, мне по душе. Я, как молодой специалист, искренне желала и желаю внести свой вклад в демократическое правовое развитие страны. И я считаю, что это долг каждого из нас. Лидеры этой партии включили меня в список кандидатов в депутаты, учитывая вот эти вот квоты, предусмотренные кодексом о выборах. Изначально я была в списке кандидатов в депутаты 78-й, но в силу некоторых обстоятельств я была передвинута вперед и стала 28-й в списке. Затем, как все вы видите, я стала депутатом этого парламента 5-го созыва. Всем вам, всему Кыргызстану известно, что в парламент страны были избраны мой отец Усмонов Курманбек Эргешевич и дочь я от партии Атаджурт. Данный факт как в средствах массовой информации, так и в обществе в целом вызвало массу различных суждений, как положительных, так и отрицательных. У нас демократия, законодательство не запрещает нам быть депутатами парламента, так как это выборная должность. В истории Кыргызстана и раньше были случаи, когда отец и сын были депутатами, когда родные братья были депутатами. Но, пожалуй, когда отец и дочь стали депутатами, пожалуй, это впервые. Я абсолютно адекватно и с полным пониманием отношусь к тому, когда говорят, что мало того, что отец стал депутатом, тут еще и дочь свою провел. Думаю, такое мнение у некоторых наших сограждан сложилось в результате семейного и кланового управления предыдущих властей. Страна была разграблена, образовался большой дефицит в бюджете. Мы с отцом являемся единомышленниками. Учитывая все это, прислушиваясь к мнению общественности, посоветовавшись с родными и близкими мне людьми, а также с однопартийцами, я приняла решение о сложении себя полномочий депутата в соответствии со статьей 78 Кодекса о выборах. Ибо я считаю, что интересы общества, а также репутация моего отца Усмонова Курманбека Эргешевича и моя репутация стоят выше, чем депутатский мандат. Я молода, и мне необходимо еще набраться опыта, предстоит научиться многому. Полагаю нужным уступить свое место более достойному человеку. При этом я хотела бы выразить огромную благодарность соотечественникам, нашим избирателям, оказавшим нам доверие, избрав нас депутатами. Также выражаю особую благодарность лидерам партии Атаджурт и своим однопартийцам за оказанное мне доверие и заботу о молодежи, кем, собственно, я и являюсь. Депутатом Жогорку Кенеша, избранным от всех партий, пользуясь случаем, желаю успехов и созидания в законотворческой деятельности парламента, а нашему народу мира, добра и счастья. Рахмат. Спасибо за внимание. Рахмат, қолшау қойылы. Бизден 5-ші чакырылыштын ишинде иштегениңиз ийгиликтүү болду десем жаңылышпайм. Бир мыйзам киргизип, биз токтом менен кабыл алганбыз. Ишиңизде ийгилик. Рахмат. Анда жазылган боюнча кетсек, туура көрсөңүздөр, урматтуу депутаттар, сөз Мурашев Нурбек Нурпазылжановичка берердин алдында сиздердин атыңыздардан дагы биздин коллегабыз Равшан Бабурбеков Жээнбековден энеси кайтыш болуп, баардыгыңыздардын атынан көңүл айтып койсок, Атамекен фракциясынын лидерине тапшырма берсек, ушул жалпы депутаттардын атынан терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Анан Куран окутат экен, анан акылдашып кайсы депутаттар барат, убакытка карап барабыз. Рахмат. Сөз Мурашев Нурбек Нурпазылжановичте. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Өткөн жумада 20 январдагы заседанияда мен иш сапары менен Ош областында болуп калып, жанагы Өмүрбек Чиркешевич отчет берген 20 000 доллардын ичинде мен дагы бир таста коеюн деп кетейин дедим.
июнь окуясында Өмүрбек Чиркешевич Нокен районуна барып, мен ошол мезгилде Нокен районунун акимдин милдетин аткаруучу элем. Мага чек арага барып, элдер менен жолугушуп, Нокенин эли менен жолугушуп келгенден кийин мага $5000 акча берген. Аны мен тастап айтып коеюн. Ошол июндагы окуядагы иштерге жумшалган и жанагы гуманитардык жардам 3 күн 4 күнгө чейин келген эмес эле, ошо гуманитардык жардамдын катарында акчаны таратканбыз. Экинчи маселе. Жазгы тала жумуштары жакындаштат, урматтуу төрага. Şu жазгы тала жумуштарына мына жер семирткичтер бизде ушул чейин жеткирип келе элек, өтө мындай тартыш болуп атат. Ошого бир чара көрүшүбүз керек болуп атат. Биз азыр дыйкандар менен жерлерге барып жолугушканда бизге биринчи маселе ушу үрөн менен жер семирткичти айтып кетип атат. Үчүнчү маселе мына былтыры жаан көп жаап, көп жерлерде сел алып, сайлар, жерлер он секунд кошуп берсеңиз. Өтө жаман абалда турат сайларыбыз. Ошол жерлерди ушу селден кичине сактанып, оңдогонго барсак, ушу МЧС министрлигине 10 секунд, бүттүңүзбү? Убакыт. 10 секунд кошуңуз. Жазгы тала боюнча эртең бизде өкмөттүк күн бар. Болду. Рахмат сизге. Кийинки сөз Жээнбеков жок да, берди. Жээнбеков Равшанбек Бабырбековичте. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мен 4 маселеге көңүлүңүздөрдү бургум келет. Биринчи маселе, мен биздин интернет барагыбызды карап чыктым, жогорку кеңештин. Биз күндүк карала турган маселелерди күнүнө илип турат экенбиз да. Азыр ишкерлер жана коом бизден көп нерселерди талап кылып атат. Эгерде туура көрсөңүздөр, бир жума мурда күн тартибибизди илип койсок жакшы болот эле. Алар көрүп, кайсы маселелер көтөрүлөрүн жана өздөрүнүн ойлорун, массалык маалымат каражаттары жана башка нерселер аркылуу бизге айтып турса, билдирип турса туура болот эле. Ушул маселени урматтуу төрага, аппаратка задание берип койсоңуз. Экинчи маселе, бир топ дүйнөдө башка мамлекеттерде ушундай тажрыйба бар. Биз жогорку кеңештин заседаниясында артыбызда бош туруп атат да, студенттерге, мектептин окуучуларына тарбиялык жана билимдик багытта келип, кээ биринде ушу биздин заседанияга катышканга уруксат берсек, алар келип ушул жерде менин оюмча көп нерселерди үйрөнөт эле жана көп нерселерди көрөт эле. Ошону этика комитетине көрсөтмө берип, өзүнүн сунушун берип, урматтуу төрага, жогорку кеңеште бир чечим кабыл алсак туура болот эле. Үчүнчү маселе. Азыркы бийликте отурган президент, премьер-министр оппозиция кезинде бир топ адилеттүүлүк жөнүндө сөздөрдү көтөрүштү эле. Тилекке каршы бийликке келгенден кийин алардын көпчүлүгү мурдагы берген убадаларын эстеринен чыгара баштады. Бизде бир топ дүйнөнү дүңгүрөткөн, мамлекетибизди кыйнаган адам өлтүрүүлөр жана бир топ журналисттерге кылмыштар болду эле. Бир топ маанилүү кылмыштар. Ушул кылмыштардын бүгүнкү күндө бирөөсү да ачылган жок. Мисалы Сыргак Абдылдаев, Медет Садыркуловдун өлүмү боюнча азыркы күндө коом эч нерсени билбейт. Ушул боюнча өкмөткө жана президентке сураныш берип, өздөрү коопсуздук маселесин караган катарында, тартип маселесин караган адам катарында ушул маселелерге чечим кабыл алып, бизге жооп берип койсо жакшы болот эле. Төртүнчү маселе. Түштүк маселеси аябаганда кыйын болуп турат. Түштүк боюнча өкмөт жаңы стабилдештирүү жана өнүктүрүү программасын кабыл алса, 15 секунд кошуп койсун. Өзгөчө чек ара маселесине, ал жактагы социалдык жана салык жеңилдиктерди берүүгө, стабилдештирүүгө, коомдук тартипти жана мамлекеттик коопсуздукту кароо маселелерине көңүл бөлүп, атайын программа иштеп чыкса дурус болот эле. Акыркы мен уруксат берсеңиздер жарыя кылып коеюн. 5 секунд. Туктурсаңыз эми бүтүп койсун.
Өкмөткө ушул поручениени берип коелу. Төрага, сиз акыркы жарыя боюнча бүгүн өткөндө келбей калган депутаттар, эгерде убактыңыздар болсо 12-де Дасмияда Куран окутуп атабыз. Убактыңыздар болсо келип кетиңиздер. Рахмат. Рахмат. Бүгүн да Рошон Бауырбекович, бүгүн экен.